эң күчтүү мотивация, адамга дух бере турган нерсе бул албетте урматым мекендешим муктаждык. Карасак, кыйын адамдар кыйынчылык учурда келип чыккан да, өтө кыйынчылык учурда келип чыккан. Кайсы учурда көрдүңүз сиз? Дааратканага, туалетке өтө баргыс келип аткан адам, дааратканага, ажатканага өтө баргыс келип аткан адам, мен унутуп калыпмын, мен эсиме чыгып калыптыр, мен эртең барсам дагы боло берет дегенин. Ажатканага баргыс келген адам автоматтык түрдө эч нерсени карабайт, эч кимге карабайт, эч кандай тоскоолго карабайт, туалетке биринчи кезекте жүгүрөт ал. Неге? Ал муктаждык ушунчалык келип калды да. Баягы айтат го кээ бирөөлөр, кыргыздарга жумурткасы келгенде чуркайт деп. Бул сөз эң туура сөз да. Качан сиз эң күчтүү аракетти баштайсыз? Качан сиз түпүккө кирип калганыңызда? Качан сизге башыңызга кыйынчылык, проблема келген учурда? Баягы туалетти мисал келтиргеним сыяктуу, качан сизге кыйынчылык, проблема келген учурда, ошондуктан да проблема негизи жакшы нерсе. Эгер ал чындап Кудайга сыйындырса, чындап аракетке түртө турган проблема боло турган болсо, бул сиз үчүн жакшылык. Бул дегени жабык эшиктерди ачуу учуру келди дегени. Меңизде миңдеген клиникалар, миңдеген тамырлар жабык турат. Аз миллион доллар десе бул биз үчүн чоң акча болушу мүмкүн. Бирок кээ бирөөлөргө копейка бул. Неге аны ошол жабык эшиктер ачылып бүткөнбү? Ал акчаны миңин эсептеп койгон ал. Айтайын деген маселе ошол муктаждыктар, ошол кыйынчылыктар, ошол проблемалар сизди көп нерсеге түртүп коет, көп нерселерге аракет кылдырып коет. Эң күчтүү мотивация, дух бере турган маселе, өмүрүнүн акырга чейин жеткизе турган нерсе коркуу, урматым мекендешим. Айылдан бирөө келет, чара келет, айдалып кетпейин, университеттен айдалып кетсем, айылга шерменде болуп барамын дейт да, байкуш кыз өтө тырышып окуйт. Контракт болсун, башкасын өтө келтирип окуп коет. Бир чейректен кечип калса, же экзамен өтпөй калса, мага кой бериңиз, 4 болсо да, 5 болсо да ыраазымын, кой бериңиз деп мугалимдин артынан чуркап калат. Неге? Ал айдалып кетиштен коркот. Университеттен кетип калып, айылга кайсы бет менен, кайсы жүз менен барам деп ойлойт ошол нерсени. Коркуу аны аракетке түртө турматым мекендешим. Россияда кетип алсаңыз, баягы милиция документиңиз жок, милиция кубалап калса, ашпаган жерден, ташпаган жерден ташып, ашпаган жерден ашып каласыз. Неге? Сизди кубалап атып камап коюшу мүмкүн. Акча штраф салышы мүмкүн. Көчөгө чыксаңыз, кошунаңыздын чоң ити кубалап калды, андан качасыз. Өтпөгөн забордон, күндө өтө албаган заборуңузга өтүп кетесиз. Неге? Сизде коркуу бар. Коркуу көп нерсеге аракетке түртөт, урматтуу мекендешим. Эгер ошол коркуу Аллахтан болсочу, мындай ойлоп көрүңүз, Аллахтан болсочу ошо коркуу. Сенин башыңды алабыз, сени азыр өлтүрөбүз. Сага 2 мүнөт убакыт, каалаганда ибадатын кылып ал десе, баягы 2 мүнөт убакыт берилген адам кандай ибадат кылат? Чындап Аллахтан коркуу менен, чындап ыхлас менен, акыркы демдерим, акыркы ала турган жаным Аллахка чындап тобокел кылат, Аллахка чындап коркот, Аллахтан чындап көз жаш менен дуа кылат баягы адам. Себеби анда азыр башын алып чыгылат. Өлөт ал адам. Эгер де урматтуу мусулман бир тууганым, өлүм бизге чыныгы коркуу боло турган болсо, коргоо турган нерсебиз Аллах боло турган болсо, биз кандай аракет кылып калабыз? Бүгүн урматтуу мусулман бир тууганым, ошол коркуу негизги аракетти, духту берип коет экен. Армияда мисал үчүн кээ бирлер командирден коркуп чуркайт мисал үчүн. Коркуу бар себеби ошондо. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бул бериле турган нерселерден туура пайдаланыш керек.